Сиздер коомчулукка аралашып, абал менен таанышып, жардам берип жүрөсүздөр да. Анан айтсаңыз, ушул курмандыкка байланыштуу сизди таасирленткен бир окуя болдубу? Эсте алсаңыз. Курмандыкта жүргөн ошо мени таасирленткен нерсе бир өзүмдүн көчө эле болду. Көчө Курман айттын акыркы күнү баягы WhatsApp'тан мага көп ушу курмандыкта эт боюнча кайрылгандар көп болот. Балким бардыр башка окуялар, бирок эсте калган ушул экен. Анан SMS жазыптыр саат 11-ден баштап. Мен окуй албай калыптырмын, саат 2 болуп анан 2-де ачсам бир эже курмандык этинен сурап аябай муктажмын, мени көп адамдар мындай баягы кайрымдуулук келет деди, бирок бербейди, 6 бала менен отурам деп калды. Анан ойлонуп тиги ал эжеге чалайын, адресин сурайын, эми баягы колдо деле жок болчу, мүмкүнчүлүк жок болчу. Деп атсам, пандемия учурунда, баягы карантин учурунда мен деле тааныбайм, бир эле жолу көрдүм ал байкени. Өзү ошол бизге продукт жагынан баягы муктаж болгон үй-бүлөлөргө силер таркатып койгула, чогуу жардамдашалы, кызматташалы деген байке бар эле, чалып калыптыр. Анан 1 секунд экөөнүн аралыгы мага чалып айтты, жаңы эле 3 кой сойдурттум, 2 койдун эти турат. Муктаж үй-бүлөлөр болсо берсең таркатып коеюн деп. Анан да бул дагы карасаңыздар, бул дүйнө баягы себептер дүйнөсүндө жашайбыз деп атпайбыз, Кудай Тааланын буйругу экен. Тиги чалганча эле чалдан адресин бердим, жеткирип келиптир. Сразу элечи. Анан баягы мени таасирленген ушул болду. Баягы курмандык жөн гана бир нерсе эмес, Кудай Тааланын буйругу. Кудай Таала чалдыртып атат тиги байкени мага. Тиги эже да мага жазып атат. Экөөнүн ортосунда бир көпөрө болгондой болуп калдым да ошол жердечи. Анан жакшы нерсеси ошол сүйүнткөн нерсе ошол болду көчөгө мени.